Жеңишбек Шермаш беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын тургундары, биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, урматтуу генерал Камчы Кылычбек бийликке келгичекте Ош шаарында монархия болгон экен, мэр болгон эмес экен, хан болгон экен. Мынакей биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич бийликке келгенден кийин гана мэрлик кызматты биз аткарып атабыз. Мага чейинки Бакыт Жетигенович деген биздин мэр иштеп кетти. Кудай кааласа ал деле жакшы иштеди. Ал бүтүрбөгөн иштерди, андан калган иштерди буюрса мен бүтүрөм. Бизге мынакей урматтуу президентибиз тапшырма койду. Мэр деген кабинетте отурбаш керек. Мэр деген сопровождение жүрбөш керек. Мэр деген гайдын сопровождениеси жүрбөш керек. Мэр деген эл менен чогуу, элдин арасында бирге болуш керек. Эл менен болгон, эл менен бирге иштегин деп мага тапшырма коюп жиберди. Мына Кудай каалап насип кылса, мына сиздер менен мен жүзгөшүп отурам. Мынакей эртең менен биздин урматтуу жетекчилер бул жерде отурат. Эртең менен саат 5те турабыз. 5:30-6 жумушту баштайбыз, саат 7:30 чейин. Эртең менен саат 6-дан түнү саат 10:30-11 чейин иштеп атабыз. Бардык Оштун көчөлөрүн азырынча мындай борбор көчөлөрүн түрө кыдырып башын этек. Мынакей Ленин көчөсүн, Курманзадатка Апазаттыга көчөнү, Майсалиев, Абсамат Майсалиев Атазатта койгон көчөлөрдү, Разак Атазатты көчөлөрдү, Исанов Атазатта койгон көчөлөрдүн бардыгын баш этек түрө кыдырып атам. Мына жетекчилердин баары бирдикте. Мынакей мен келгенден кийин мына вице-мэрлерди айттым. Анча-мынча аппаратта бизде машиналар бар экен. Бардыгын машинасы токтотуп койдум. Эч кандай служебный машина минбейсиң. Биринчи результат көрсөтөсүң, анан машина айдайсың. Эч кандай. Бардыгын машина токтотуп койдум. В том числе я пешком хожу на своей машине. Өзүм машинамды айдап жүрөм. Булар да ушуну талап койдум. Шаар көркүнө кирет, шаарды оңдойбуз. Эл биз үчүн жакшы сүйлөй баштасын, анан машина эмесиңер дедим. Ошо той болгон булар расход кылган бензин бар топтоп туруп эртең карлар үйүнө апарып берем. Урматтуу туугандар, бардыгы өзүбүздөн башташыбыз керек. Биз өзүбүз кандай алып барсак, биздин асуулда иштегенде сиздер бизге үлгү болосуздар. Биз силерге үлгү болобуз. Эгер бир кайкалап жиптерде жүрүп, сопровождение жүрүп, анан жумуш кылбай эле служебный машина алып келип таштап коюп, ал жеке кызматка иштей турган болсо, эмне үчүн ал мамлекеттин машинасында жүрүш керек? Эмне үчүн мамлекеттин бензин жоготуш керек? Мен айттым, коюп коесуңар, на своих машинах ездите. Аялдарын таштайт, детей возит в садик, школы, со школы, садика. Никакой, коюп коесуңар машина дедим. Заслужите будут ездить, пока эч кандай машина жок. Bizde Cumhurbaşkanı Kengiş'te şunu takip var oluşu. Ben Cumhurbaşkanı Kengiş'te deputat bolup 3 yıl işledim, bunu gözünüzde yaşlı bilesizler. Bizge hiç kadar maşine yok oluşu. Biz özümüzden aracatımız var, özümüzün maşinede yürüdük. Oğuz şaharı Kuday kalasa, bundaki köröstü 6 ay içinde, 1 yıl içinde Yaşnakay şahar kaynatılan Oğuz şaharını katarına aylandırıyoruz. Bundaki size birinci yolu şu oturan, vardık yerde bir de mesele. Bardır yerde bir mesele, mektep, sadik, köçü, trotuar, latok, su. Başka mesele yok eldeçi. Özünün gana emesinden yaşap kalktı. Ben oşuğa hazır Kuday kalasa bu yılki büdjetten 200 milyon son şu maplar kabulüm. Bardır içki yollardı, barın evinday payitatına her ayda bir yılda bir de 2'den 3 ton köçü, 2'den 3 ton trotuar, şunday yollardı постепенно payitap tonlayıyoruz. Başka maplarda şunday kılavuz. Biro bölünçü akçanın bardığın yerlerin sanına karayız. Urmatlı tuğanlar, urmatlı prezidentimiz şahımızın ölüşüne 2 milyar son bölüp verdi. Kuday nasip olsa 2 milyardı asfalt etkenden ki daha aşağı bölüp verim dedi. Adan keyin urmatlı general Kamçı Kılıçbek spesteknikaga, Atayın texnikaga 500 milyon son bölüp verdi. Vardı bu boşluklar için. Andan başka geçen investorlar geldi oçu 10 maşine verdi. 9 laba bir porter. Laba ülgüde maçlar barın maptarga verdim. Bir porter zilen kozma verdim. Geçen günü dağımdaki bir investorlar gelip
asfalt juvatına teknika verdi. Anıдағы Meriyan balasına koydu tazalıkka. Toyuz şarkı jardam verin деген adam көп bizim жандарымыз. Şarın eli suygun, jerin suygun, şardı suygun bizim atıllarımız көп jardam verin деген. Аларды боза тура пайдаланыш керек. Өзінің жеке кырчылык емес, мамлекеттен шаардын үчүн кызыксыгы пайдаланыш керек. Жерибизди элибизди сүйүш керек болгондо патриот болушубуз керек. Ошондо біз өздөнөбүз. Андан башка мынакей коррупция маселеси боюнча урматтуу туугандар, мына жаңы мыйзам кабыл алынды. Азыр мурда коррупция кылгандар, мурда элди талап тонор жеп, байып, анан барып следствие менен сүйлөшүп алып, da kelip bergen akça, uğdağın akçasını verip kelip alıp kayıtıp çoğun kızmatlarda işleşi oluşuyor. Kayıtıp депутат oluşuyor. Kayıtıp hakim, губернатор, мэр oluşuyor. А такого не будет. Не будет такого. Все. Закон kabul aldı. Alar türmege oturadi. Uğdağın akçasını kaytarıp verir mamleketke. Bir türmege oturadi. Men hazır merida işlegenlerge hazır bunakey UMS'ke kirip jol жеңіл көріп келдім. Ребята, и hazır пока vakit var, опомнитесь dedim. Ertege geç bulur. Ertege взятка alып, қамалсаңа, бармаңа тиштейсіңер. Ел жұртқа шерменді боласыңар, мына коррупционер, взяточник, мына уğru деген атқа қонасыңар. Балаңды, ұрық туғаныңды, жолдастарың барын бетін түрге қыласың. Hazır опомнитесь dedim. Егер ұрдай тұрған болсын, ахуат чатап болады. Mal mülkünü tapkan tutan vardır memleket kötgörüsün, iplüs kamalısın. Oşun için benim orada o yerde hurmatlı жетекçiler oturat. Всех я вас предупреждаю, ребята, опомнитесь, пока vakit var. Ben aytıp koyun, bu mıyzam tak glasi. Mıyzam şunda жазылған. Murdan zaman büktü, toptot kıla, uğurluktu, arça çöntege salmaydı, toptotuş gerek oldu. Закон есть закон, мыйзам есть мыйзам. Урматтуу президент Садыр айтты. Урматтуу генерал Камчы Кырчаев айтты. Урдай турган болсо камаласың. Кусасың, мал мүлкүң конфискация болот, өзүң камаласың. Ошон үчүн урматтуу туугандар, таза жүрөкмен таза иштесек болот. Урматтуу бир туугандарым, урматтуу аталар, апалар, адам баласы эч качан тойбойт. Адам баласы эч качан акчага тойбойт. Кудайга миң алла шүгүр. Үй-бүлөңүз барбы, бала-чака барбы, машина барбы, 5-10 кубы жетет ошого. Шүгүр кылайлык ошого. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, урматтуу аталар, апалар, Кудай кааласа, Аллах таала насип кылса, мен сиздер менен чоң иштейм. Наградаларыбыз айтасыңар, күчтүн жетишинче аракет кылып, Кудай кааласа, постепенно поэтапта жасайбыз. Көйгөйдөн саңында биз күчүбүздүн жетишинче чечкенге аракет кылабыз. Eğer çeşilmeye kalsa, keyinki jıyında size söz aytıplar. Söz aytıplar, hurmatlı mer, şunday masayla koyduğu çeşilmeye kaldı, degen masaylar olsa, kulak kalırsa, mesleği çeşik hareket ediyor. Ayrıca hem şahar abdan çoğunken, hurmatlı bir doğanlar, abdan çoğunken, просто fiziki yetişmek lazım. Fiziki yetişmek lazım. Azı çok orada aytılıp ketken, koçuların bardığında baktar nesilgi jetken, abdan karp kalgan. Bunlar çınar direkleri prema karıp, eskiligi jetip, çiğirip, işleri konuda yok kalgan. Oşulan var tırgıp жаңылашыбыз керек, гүлдөрдө ишибиz керек, жакшынакай бактарды ишибиz керек. Мына Бишкекте кыргып атпайбы? Ескилиги жеткен бактарды. Oşulan var biz дагы акырына тетиги Араваскиден кооперативге чекке кыргып апардык. Бирок дагы Бишкекке келсек жанагындай оживленный жер экен. Кыймыл көп экен. Айыр токтоп алдагы Сүйбай базардан баштадык көчөдө. Айырдын бардыгына шаар жанагындай эски дарактарды экпей, жаңы, современный, кымбат баалуу, сонун бар четелге чыгып жүрсөң жанагындай бою 2,5 метр, 3 метр болуп мындай үстатнакай болуп, гүл сыяктуу болуп калат. Ошондой гүлдөрдү алып келбегенбиз. Шаарыбыздын ичи бир аз бардак болуп калыптыр. Моягынан батыш жагынан Мамырова, Көккүмбей, Калина көчөлөрүн асфальт жок, батка Аравандан, Ноқаттан, Баткенен келген машинер, Батқақтарла лай менен кирип, асфальтын барын лай кылып салды, мондай лай. Кече тазалыкка поручениялы бир күндө 3 жолу шаарды жууптур депчи, эртең менен обедте кечте. Бүгүн обедте жуудуңарбы? Кечинде дагы жуугула, макулбу?
Jup ruhlar. Kuday kalasa, koyaktan künçülü şahstan tetegi oğul basyanın alında köprü bitpey turar. Anada kuday kalasa 10. fevral hareket kılamız açıkana. Togu bez asfalttan. Hurmatlı memur tuğanlarım, bizden plan şunday. Bizler men albatta sizler de şahırlık territoriyasındasınlar. Sizler men çoğu birlikte hurmatlı yetekçilerimiz bilen, hurmatlı deputatlarımız bilen barlığı şu planlarını işe aşırabız. Gençlik Шыматович, біздің шаһарға мэру мынау 10 күннің 100 болды келгеніңізде қош келіпсіз. Біздің шаһарымызда біздің еліміз иманды, бақытты, нарты. Егерде іс жасай тұрған болса, ошол адамды бақта бола тұрған, кейін айтып жүре тұрған ел. Мен ойлаймын, сіз біздің шаһарымызға дағы 50 жыл, 100 жыл ушундай мэр болду деп айта тұрған мэр болосуз деп мен терең ишенем ага. Ошол нерселерден жаңыланыш керек, шаар жаңыланыш керек. Баягы кызсызга чийип кеткендер бар экен, басып алган жерлер бар экен, тротуарга баса албайбыз. Мына бизде деле бар экен ал кызыкчылык, туурабы? Ошондой жерлерди алып, кичине порядкага салып коюу деген нерселер болуп атат шаарда. Ошол нерселерди урматтуу аксакалдар, аталар, туугандуулукка, кошуна колонго туура түшүндүрүңүздөр. Шаар кичине шаардай болуш керек. Мына сиздер конок эл баягы конок келе турган жерде астында сиздердин айылыңыздар турат. Ушул айыл турат. Биз ушул айылдын дагы көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалануу да ушул жерден башталыш керек. Себеби сиз астанабызда турасыздар. Сиздер кандай астанабыз кандай көрктүү боло турган болсо, шаарыбыз да ошондой көрктүү болот. Ошого анча-мынча баягы дарактар боюнча, ирригация боюнча бир нерселер сүйлөп чыгып атканда, элге жакшы түшүндүрүп айтыңыздар. Жаңыланыш керек, тазаланыш керек деген нерсени айтыңыздар. Мына Gençlik Şımатович жакшы нерсени айтып кетти, ынтымак жөнүндө, биримдик жөнүндө. Мына өзүңүздөр байкап атасыздар. 4 жыл, 5 жыл мамлекетибизде стабилдүүлүк болду, ынтымак болуп атат, мамлекетибизде экономикабыз дагы, социалдык жагыбыз дагы көбөйүп атат. Демек бизге ынтымак болуп турса, биримдик болуп турса, мамлекет өзүнүн жолун таап, чоң жолго чыгып алат экен. Ошого аталар, балдарыбызга, тууган-урукка, дос жарга айтайлы, биримдикте болойлу, ынтымакта болойлу. Жасалып жатқан бүгінгі мамлекет жетекчилерибиз, мамлекет башчылары жасалып жатқан ишти кош колдоп колдогонго баардыгыбыз бир добуштан жардам беришибиз керек. Эгерде сиздер айтып турсаңыздар, сиздер жардам берип, сиздер колдоп турсаңыздар, анда шаарыбыз дагы, мамлекетибиз дагы алдыга жылат деп ойлойм. Отчет болсак, анан строже болсо. Кош каржылоого биз азыраак кечигип калдык, ошондо болсо дагы бул Кататерек айылына жаңы турмушта 600 метр жол асфальт куруп, ошого 3 миллион 357 миң сом жумшалдык. Ак завод көчөсүндөгү жашаган элдин атынан келип отурам. Мына бизде ушул Ак завод көчөсү союз бузулгандан бери бир да жолу оңдон түзөлө жашандыруу өнүктүрүү андай ушундай туракча курууга болбойт. Биз ошол жерде жашайбыз, кызыл китептен сатып алганбыз, көпчүлүктү жашайбыз. Экинчи биздики жол маселеси. Жолубуз уже 5 жылдан бери жолубуз жок. Элдердин келе элек элдердин чегинен машиналарыбыз менен жүрүп өтөбүз, даже сүрүлгөн эмес да. Техник статус боюнча, категориясы боюнча бизге айрымыңыздар, Ош шаарынын башкы планы бар. Башкы планына ылайык иш алып барабыз. Билесиздер, апрель алкагында сентябрь айында өттүңүздөр. Ага чейин биз мына шаар боюнча ябышный жолдор, чуңкурлар жамоо жана ички көчөлөрдү аткаруу боюнча иштерди дайым аткарабыз. Мына сиздердин Ак завод көчөсүн жана башка көчөлөрдү Кудай буйруса быйыл иш титулдук иш планга киргизебиз. Ушул иштердин баарын аткарып жамап, чуңкур жасай турган жолдорду жасайбыз. Стройка болот, чоң машина жүрөт, светофорду гаилерден ситуацияларды көбөйтүп коюшуну, проколот бар, койбойт. Так транспорт боюнча. Светофордун өткөрүлдүгүн биз бар, эсептеп көрөлү. Эсептебиз менен ошого өткөрөбүз. Жака чыкканда кандай болот, жака өткөрмөй. Ошоларды эсептеп туруп, секундат чоң өткөрөбүз. Биз Керменто айылы бир аппендицитейди бир айылбыз. Эң этектеги айылбыз. Биз Карасуу районунда болуп отурганыбызда дагы биз кандай көңүл бурулганда шаарга да өттүк, канча көңүл бурулбай атат. Бизде трансформаторго чейин НЭСК алып келген светти, трансформатордон дальше кеткен зымдар айыл өкмөткө карайт экен. Свет өчүп калса, рейс чакырсаң, рейс айтат, биз трансформаторго чейин карайбыз, трансформатор иштеп атат, зымында проблема. А зымга чыксаң, мен зымга чыкпайм, зым айыл өкмөттүкү дейт. Чындыгында бул жакта Шыматович, мынау ишкерген жакта Сарызоо деген жаңы болуштар бар. Ак заводдун ар жагында жаңы өлчүп атат. Ошол дачанын ар жагында жаңы өлчүп атат. Ал жерде көйгөй бар. Себеби биз планга анда жаңы болуштарга киргизе албай атабыз.
жергиликтүү былтыр шаар кеңештеринин апора бөлүнүп берип атат. Ошолордун жанында көйгөй чечилип атат. Азыр мына трансформаторду шаарда бизде 1300 күнде трансформатор болсо, ошонун 600'ü биздин баланста эмес. 100 километрге жакын линия айтып өттү. Силерге карап келгенде биз ошону айтканбыз. Айыл баш билет, айбек билет, шаар кеңештин акча бөлүнүп берген УМСке. Документациясын через УМС 4 жыл кагаз архитектура менен баягы шоңдоп берсе биздин баланс өтөт. Андан кийин биз уже планга киргизип, жылдык планга Анда айлык түрүндө жумуш алып барыңыздар. Буларга жашылар трансформатордагы биз жерди текшеребиз. Ал коюлган эми ар жака кап кетти. Анда бизге баланс өтүп берсе биз өзүнүн жашоо жылда жыла план берсеңечи. Түшүнүктүү. Жан конушта күндөн күнгө элдер көбөйүүдө. Ушул күнгө чейин мамлекет тарабынан бизге эч кандай жардам берилген жок. Биздин көйгөйлүү маселелерибиз атиеттин аркагында Жаңа Конуш айылынын заманбап көпүрө жолу менен куруп берүүнүздү суранабыз. Бизде көпүрө жок. Андан кийин бизде таза суу, газ жок. Biz hazır özümüz elder ошол жерде кутук кылдырып алганбыз. Şu bir машинаны шаардан алып барышат 2,5 миң тонна чыкты. Bir машина суу сатып алабыз. Андан кийинки көйгөйүбүз бизде бала чака, мектеп жок. Себеби энди ал жерде мектептин орду да бар, бала чаканын орду да бар. Ушул көйгөйлөрүбүздү чечип берүүнүздү сурайм. Рахмат. Таза суу маселеси чыгымында көйгөй жаратат. Бирок биз шаардык санитация менен чейин барып көргөнбүз. Бул жакта суунун жанында жосткусу аябай жогору болуп атат. 9-дан 12-ге чейин болот. Ошон үчүн шаардык водоканалда бул жакта сүйлөшкөнбүз. Бул жакта питовой вода уруксат берилбейт. Бирок азыр план болуп атат, шаардагы Нурзаман, Западыйдагы Нурзамандан бул жака жаңы линия тартып беришет да. Линия тартуу боюнча ошону долтуруп Западыйдан бул жака линия тартып беришет. Себеби бул жакта скважиналар бар, скважиналардан жанагы жер астынан чыккан скважиналар жосткусу аябай жогору болуп, шаардык санэпидация ичкени уруксат бербей жатат. Ошон үчүн акча каражатын эгер болсо, ошо шаардан тиги 225 кварталга чейин суу тартып барыш керек. Линия 45 квартал. Андан кийин ал жака долбоордун караганда сунуштарга долбоор сунуштайбыз. Сизге мындай чоң шаардын аманат тапшырылып турат. Келгениңизге аз эле күн болгонуна карабастан, биз сиздин кыймылдарыңызды теледен көрүп, бул Instagram аркыларынан көрүп аябай кубанычтабыз. Ошол эле учурда бүгүн баардыгыбыз жыйналып, сизден бир нерсени сураганы келип отурабыз. Азыр мына чириген дарактар көзгө алынып, ошолор каралып атат, жыртылган жолдор каралып атат. Бирок Ишкан айылында жыртылган 2008-жылы чириген сноско берилген мектепте балдарыбыз болуп атат. 2008-жылы сноско берилген мектеп. Ошодон бери Аллах Кудай деп тилеп, ошол жерде 335 бала окуп келатат да. Ишкандын балдары бактайт ал мектепке. Азыр шаарда 50% бала шаарда окуйт. Маршруткадагы тыгынды, маршруткадагы көйгөйлүү жолдун азалы, канчаларга нерсенин баардыгы ушул тараптан келатат да. Сизден өтүнүп суранат элек. Шаарда жакын болгонубуз менен биздин дагы өзүбүзгө жаша көйгөйлүү иштерибиз бар. Мен ошол иштерди айтып өтөйүн, биз свет дебейбиз, газ дебейбиз, жол дебейбиз, башка дебейбиз. Бирок биздин мектебибиз өтө начар да. Мен ошол жерде 75 жашка чыксам, 75 жылдан бери биздин садыбыз жок. Мына адамдардын кемири айылдагы 2-ден 3 садыбыз бар. Биздин айылда бир садыбыз бар. Азыркы айтып кеткен мектепти мен 72-ге чыктым, урматтуу мэр. 72-ге чыгып, Ишкебан айылында курулган мектепте окуганыбыз жок. Бирөөнүн үйүндө окудук, байлардын үйүндө окудук, акырында келип малканада окудук. Анан башка айылга барып окудук. Таванжалаатка кеттик. Эми ушул мектепти өзүңүз барып көрүп берсеңиз, анан барсаңыз Кудай кааласа ошол ар жакта стройкабыз бар экен, аны дагы көрүп, акчасы кымбат болуп атат деп эгер мамлекет жерине барат, анан кийин көрүп берик. Урматтуу мэр, азыр биринчи титулдуу республика бюджетинин биринчи этабы бекитилип калды. Кийинки 3 айлыкта сизге сунуш беребиз. 20 айында мектеп боюнча маалыматым бар, чындыгында эски мектеп аябай. Ал боюнча жок жерде мен баягы суроолор жазып отурдум да. Мектеп боюнча, мектеп спорт зал баардыгы боюнча жазып отурдум. Ушу баарына эле бир жооп берип коюп. Биринчи кезекте проектин жасаганга аракет кылабыз 3 айлыктан кийин.
Sunmuş belirginler mi boyunca? 454 hektar yer muhabbetinden tartışıp geçer. O şeyle alınır değil. Hadi dimanlar yerde aydaşını bilmek, ekşini bilmek diye boyarını bilmekler. Yerde küfesin, kirayesi küfeyle diyen duylar helal ettiler. Zaraflar boylardan karar ettiler. Şu masaya ne buldu? Kanlı etkiye düşüyor. Ekşi var. Yakın zaman bahar kalıtar. Onun başında iş başladı. 400 gektar жерге бүгүнкү күндө трансформация боюнча пландарыбыз кечен өтүп атат. Быйыл эксе Дерканчылар көбөсү. Быйылча дерканчылар көбүрөөк, Şu yerden kichkina bozor bor edi. O'sha yerda sotilar. Hozir mana shaharga o'tib qoldi shu ko'chatlar ikki bozor bo'lib, shu qayerda sotiladi, shuni bir chet bersangiz. Rahmat, жол беребиz. Сиздер эгерде жанагы западный круг бойдон, батыш круг бойдон бурулган жер болсо, ал жерде жол кыймылына тоскоолдук болуп жаткандыктан тыюу салынган. Майын кызматтан ал жерде башка биз жер жол чегесинде кыймылга тоскоолдук кылбаган жер калтырып, ал жерде сатууга болбойт. Rahmat. Hem жардам берилер, башка жардам берилер. Дыйкандар күйбөсүн. Ишиңизге ийгилик, ден соолугуңуз чын болсун. Эми биз айта турган сөзүбүз ошо бизде биринчи адамдын ден соолугу. Мен медик катары айтып кетем, мына Кызылкыштан айыл өкмөтүндө хабыбыз бар да. Ошол жерде бизде азыр скорый помощька коюлганга, баягы медицина стандартына жооп берген местабыз бар. Бирок скорый помощь жок. Мынерде бир-эки жолу ошондой ситуациялар болду. Баягы инсульт болгон адам местесинен жылдыш керек эмес да. Ошол жерден жылтып коюп, баягы машина салып барганда жолдо эле кайтыш болуп калган да. Ошондо бизге сизден өтүнүч суранып кетебиз. Ошол бир скорый помощь, ошол жерге бир точкасын ачып, же болбосо бир машина берип койсоңуз ошо жакшы болмок. Адрес биздики мына жаңы турмушта. Жаңы турмушта факты сүйлөштүк, ал жерде үйлөр дарыгерлердин өзүнүн кана жетишсиздигине байланыштуу биз Рахманов Ерман деген менен сүйлөшүп, спонсорду алып ал жерге кантине коюп ошол негизинде бул жерге 2 скорый берсек, ошодо мынау кызыл байрак, сүрөт таш, нөлдүмадан томонун жактап тереги толук Бересиңер? Уктубуз бар, ана 2 скорый берилди. Кызылкышта аэропорту боюнча келбет айында мөңгөлөрдү айтып кетсем, атым Назарбек Омарбекович, биздин бүгүнгү жаштардын эң чоң маселеси Кызылкышта аэропорту боюнча бир гана келбет айылында спорт боюнча жок. Бүгүнкү күндө биздин жерибиз бар, бирок ушул маселени чечип берсеңиз. Экинчи маселе, бүгүнкү күн биздин кайрылма 2 каналыбыз бар. Бул каналда 5 айыл суу жетет. 5 айылча. 30 гектарга жакын үлүш бар, 30 гектарга жакын аренда жери бар. Бизде мына Бекболат көчөсүндө бул жака бардыгы, ошол өзүнүн аренда жер иштеткен үлүш жерден айнап, бул жер толду. Бирок бизде суу жетишсиз. Суу жетишсиз. Бирок ошол жерде сиз комиссия айтсаңыз, маселени ордунда. Бүгүн шаардагы тараптарды бюросунун алып атасыз. Бирок ошол жерде канал боюнда эгоого тараптар бар. Аны айтсаңыз бюро сөзүн сизге алат. Ошол жерде биздин азыр айыл шаарга өттүк. Бирок бизде 316 маршрутка каттам бар, бирок ал станция каттай. Бирок ошол жердагы бизде 700 түтүн бар, тургун бар. Ар бир күндө чыкканда бизде ушул түтүн маселеси болду. Ошол кечээде биз муниципалдык транспорт министрлиги агенттигине бергенбиз. Ошол жолун улантабыз, ошол маселени ордунда чечип берсеңиз. Келбет боюнча айтып коюйт. Аксаат көчөсү. Эки Карасун атайдын немеси болгон Карасун линия бар. Катылган азыркы күндө бизде каралып атат. Жакын күндө кат берди бизге. 316 жана 354 линиялар каттайт экен. Кайсы убакытта? Канча убакытта? Бизге кат менен кайрылышып бизге Карасун. Бүгүн эле бериңиз каттар. Жок, кат бизге келди. Аларга кат келди. Бизге Карасун лицензиялар бар. Бизге келсе Шаардыктар, урматтуу Кызылкыштагы тургундары, азыркы айтылган маселелер бардыгы азыр жетекчилер айтпадыбы? Сиздер толугундай, толук кандуу жооп алган жоксуңар да, күмөө деле болуп калды. Merkezde ben
yetekçilerimden geldi. Cenab-ı buradan ayıp geldi. Hakem bizim yaşlar ortaya kapısı söyledi. Gel. Hazır men barda yazılan protokolu düştü, belirli sonra protokolu düştü. Sizlerden koyduğumuzda bir 3 4 mesele geçmedi. Mesela açık ayıp koyayım. Emki buna yıl aylanmayla vakit geledi azıcık. Emki yılı kessem mebet metükörüsün. Bu bileceğim abi söyleyen birinde atarman çoğusuna desin. Onun için bazı molar akça karacak gerek. Az sergimin ayıp koyduğum algançı kalpıcı bol oyun. Buna ki spor, zal, köprü, mektep, bu bazı akça karacak. Tratuar, skorin, bazı akça karacak. Sen oylasamak gerek, şahara koşulun şahara akçaya çok koş gerektir. Sen oyla bunu emesin, azra gelir. Onun için hurmatlı durgunlar, hurmatlı tutanlarım, uşul aytılgan meseleden 4 liba 5 mesele çeşpilen oldu. Keyin dağı meni kelip jakalap yürüyor girse çeşpilendi. Bir mektep, köprünü çeşitli mümkün, liba tratuar çeşitli mümkün, liba bir mektep salışız mümkün, spor zal salışız mümkün. No, az belirgen 23 sizlerden koyduğumları çeçe almayın. Akça karada çok, akça jetpey. Az sizlerge 300 milyon kısa jetpey durma işte ettiler. Az sizlerge öyle şunlar mümkün, koklayıp ki ayıttı getirdim cevap. Anday bul boy. Mesela açığına ayıttı boy. 3 yorum 4 liba 5 masa çeçem oldu. Başka çeçem var. Payet altına. Bunu burada ayrılık boy teşkil gerek oluşuyor. Burada hakim teşkil gerek oluşuyor. Burada gubernatör teşkil gerek oluşuyor. En mücadele bardığın problemleri taşlar, kuşlar, taşlar koysa. Gel, ben teşkil gerek. Ben çeçem bayım. 4-5 masaya çeçem. Açığına ayıttı boy. Erte gelgende mağar dağı betimi asıl cümle oluyor. Düşünün doğru mu? Açığına ayıttı boy. Uğur, Cüktaş, Uçu, maçları boyunca ayıttığımızda şu pazarda bir başına ayarlanmış 4 hektar var. 4 hektar yerge munisipal bazar kurağız. Üstelik kuru boyda turgan, yolun boyda turgan vardır. Şahman, kova, ekskavator, paglaştı, babuşun içine girer. Munisipal atasındaki kova. Atar maytık top kalmadı. Ata top da var. Top da var mı? Siz paylaşken oturmayın, top da var. Bakın var. Kalgan meselelerde Kuday Kağlasa'na Cakam Karmuk Süloy azından bücret boyunca köptüğümde masaya bakırken kuşların bazını kırtıp maplarla yumuşar. Kıskası 4-5 masaya çekiyoruz. Bastıklarını da paylaştık. Düşünün doğru ama ki merkez onlardan da belirliyoruz. Hazır dedi, ayıttığınız mektep boyunca hata etti. Var iki mektep kuruyor. Var mı? Apastaytımıza. Apastay mektep kuruyor dağı. Biz uşundan gidelim. Biz yaxşı bata versenizden. Çok rahmat sizge. Bunun bir yakın işlerimizge ilgilik. Elkin boy boyun çekip. Jüröveriniz. Nasip olsun.